Dawat din жеткирүү 3. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Абу Бакр радиаллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жолукканы жөнөдү. Алар исламга чейин эле дос болчу. Жолуккан кезде Абу Бакр радиаллаху анху: "О Абул Касым саллаллаху алейхи вассалам, сен жыйындарга катышпай, көрүнбөй калдың. Адамдар сени биздин ата-бабаларыбызды тилдеп жатат деп күнөөлөп жатышат", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Мен Алланын элчисимин. Мен сени Аллага чакырам", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сөзүнүн аягына чыкканда, Абу Бакр радиаллаху анху исламды кабыл алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен коштошуп жөнөдү. Абу Бакрдын динди кабыл алганына кубанычы ичине батпай бара жатты. Ошол маалда Меккенин эки тоосунун аралыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өтүп сүйүнгөн бир дагы адамды кезиктирүү мүмкүн эмес эле. Абу Бакр радиаллаху анху түз эле Усман бин Аффан, Талха бин Убайдуллах, Зубайр бин Аввам, Саад бин Аби Ваккас радиаллаху анхумдарга дават берүү үчүн жөнөдү. Алардын баары исламды кабыл алышты. Кийинки күнү Абу Бакр радиаллаху анху Усман бин Мазун, Абу Убайда бин Жаррах, Абдурахман бин Ауф, Абу Салма бин Абдул Асад, Аркам бин Аби Аркам радиаллаху анхумдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ээрчитип келди. Анан алардын баары исламды кабыл алышты. Тагыраагы 2 күндүн ичинде Абу Бакр радиаллаху анхунун даватынын себебинен 9 киши мусулман болду. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Абу Бакр радиаллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жолукканы жөнөдү. Алар исламга чейин эле дос болчу. Жолуккан кезде Абу Бакр радиаллаху анху: "О Абул Касым саллаллаху алейхи вассалам, сен жыйындарга катышпай, көрүнбөй калдың. Адамдар сени биздин ата-бабаларыбызды тилдеп жатат деп күнөөлөп жатышат", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Мен Алланын элчисимин. Мен сени Аллага чакырам", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сөзүнүн аягына чыкканда, Абу Бакр радиаллаху анху исламды кабыл алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен коштошуп жөнөдү. Абу Бакрдын динди кабыл алганына кубанычы ичине батпай бара жатты. Ошол маалда Меккенин эки тоосунун аралыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өтүп сүйүнгөн бир дагы адамды кезиктирүү мүмкүн эмес эле. Абу Бакр радиаллаху анху түз эле Усман бин Аффан, Талха бин Убайдуллах, Зубайр бин Аввам, Саад бин Аби Ваккас радиаллаху анхумдарга дават берүү үчүн жөнөдү. Алардын баары исламды кабыл алышты. Кийинки күнү Абу Бакр радиаллаху анху Усман бин Мазун, Абу Убайда бин Жаррах, Абдурахман бин Ауф, Абу Салма бин Абдул Асад, Аркам бин Аби Аркам радиаллаху анхумдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ээрчитип келди. Анан алардын баары исламды кабыл алышты. Тагыраагы 2 күндүн ичинде Абу Бакр радиаллаху анхунун даватынын себебинен 9 киши мусулман болду. Айша радиаллаху анха риваят кылат. Абу Бакр радиаллаху анху Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга жолукканы жөнөдү. Алар исламга чейин эле дос болчу. Жолуккан кезде Абу Бакр радиаллаху анху: "О Абул Касым саллаллаху алейхи вассалам, сен жыйындарга катышпай, көрүнбөй калдың. Адамдар сени биздин ата-бабаларыбызды тилдеп жатат деп күнөөлөп жатышат", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Мен Алланын элчисимин. Мен сени Аллага чакырам", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам сөзүнүн аягына чыкканда, Абу Бакр радиаллаху анху исламды кабыл алды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр радиаллаху анху менен коштошуп жөнөдү. Абу Бакрдын динди кабыл алганына кубанычы ичине батпай бара жатты. Ошол маалда Меккенин эки тоосунун аралыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өтүп сүйүнгөн бир дагы адамды кезиктирүү мүмкүн эмес эле. Абу Бакр радиаллаху анху түз эле Усман бин Аффан, Талха бин Убайдуллах, Зубайр бин Аввам, Саад бин Аби Ваккас радиаллаху анхумдарга дават берүү үчүн жөнөдү. Алардын баары исламды кабыл алышты. Кийинки күнү Абу Бакр радиаллаху анху Усман бин Мазун, Абу Убайда бин Жаррах, Абдурахман бин Ауф, Абу Салма бин Абдул Асад, Аркам бин Аби Аркам радиаллаху анхумдарды Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга
ээрчитип келди. Анан алардын баары исламды кабыл алышты. Тагыраагы 2 күндүн ичинде Абу Бакр радиаллаху анхунун даватынын себебинен 9 киши мусулман болду. Аль-Бидая ва Нихая.